Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети бул техникалык илимдердин флагманы. КМТУ Кыргызстандагы беделдүү университеттердин биринен болгон уникалдуу жогорку окуу жайы болуп саналат. Университет өлкөбүз жана чет өлкөлөр үчүн ар кайсы багыттар боюнча жогорку квалификациядагы адистерди даярдап чыгарат. КМТУ бул 88 адистик боюнча билим берген жана кадрларды кайра даярдоочу, ошондой эле 40тан ашуун инженердик техникалык жана инженердик экономикалык багыттар боюнча энергетика, маалыматтык технологиялар, машина куруу жана транспорт, жеңил тамак аш өндүрүшү, тоо өндүрүшү жана телекоммуникация жаатында билим берген эң чоң окуу илимий, инновациялык, маданий борбор жана заманбап университеттик комплекс. 20 өлкөнүн 30дан ашуун университеттери менен ийгиликтүү кызмат алып барат. Берлиндин Генна шаарынын, Швециянын, Кытайдын жана Түштүк Кореянын жогорку окуу жайлары өнөктөш окуу жайлар болуп саналат. АКШ, Улуу Британия, Германия жана башка өлкөлөр менен кызматташтык жаңы деңгээлге чыгып келе жатат. КМТУда бүгүнкү күндө 21 000 күндүзгү жана дистанттык билим берүү боюнча бюджеттик жана контракттык негизде студенттер билим алып жатышат. Студенттер окууга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алынат. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Университеттин курамына 10 факультет, 6 билим берүү институту, 5 илимий изилдөөчүлүк институт жана 4 регионалдык филиал кирет. Транспорт жана машина куруу факультети дээрлик 60 жылдай убакыт бою адистерди машина куруу боюнча транспорт жаатынын профессионалдык ишмердүүлүк чөйрөсүндө мобилдүүлүккө жетишкен бирден бир жалгыз факультет болуп саналат. Факультетте окутуунун жетишкендиги болуп, анын заманбап окуу лабораториялык базасы саналат. Энергетикалык факультет заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган. Бул жерде Борбор Азия боюнча автоматташтырылган лабораториялык практикум үчүн жалгыз интернет лаборатория бар. Илимий жана конструктивдик иштелмелер, жалпы өндүрүштүк жана атайын электромеханикалык энергияны түзүүчү электр аппараттар менен байланышкан. Технологиялык факультет тамак аш даярдоо өндүрүшү, сервис, дизайн жана жеңил өнөр жай боюнча КМТУнун бирден бир эски факультети болуп эсептелинет. КМТУнун базасында профессионалдык билим берүү системасында Орто Азия боюнча заманбап билим берүүчү мекеме, тамак аш жана өндүрүмдүүлүктү иштеп чыгуучу технолог окуу практикалык борбору түзүлгөн. Борбордун курамына заманбап жабдыктар менен жабдылган эттен, сүттөн, нан азыктарынан жана кондитердик азыктардан, мөмө жана жашылча жемиштерден жасалуучу продукцияны өндүрүүчү өндүрүштүк цехтер кирет. Маалыматтык технологиялар факультети 21-кылымда коомдун түзүлүшүндө чечүүчү таасирди көрсөтөт. Алардын революциялык таасири адамдардын жашоо образынын профессионалдык ишмердүүлүгүнө жана түзүлүш суроолоруна тиет. Пайдалуу маалыматка, алдыңкы маалыматтык технологияга ээ болгондор жана алган маалыматтарын жыйынтыктуу ыкмалар менен пайдалангандар жогорку абалды ээлешет. Асаналиев атындагы тоо иши жана тоо технологиялары институтунда окутууну жогорку квалификациядагы профессордук окутуучулук курам, 2 академик, Улуттук илимдер академиясынан 3 мүчө корреспондент, эл аралык инженердик академиядан 2 академик, 12 доктор жана 52 илимдин кандидаттары алып барат. Институтта негизинен нефть, газ жана металлургия өнөр жайы боюнча республикада жана чет өлкөлөрдө керектүү адистерди даярдап чыгарышат. Электроника жана телекоммуникациялар институту Бириккен Улуттар уюмунун адистештирилген уюмдары менен эл аралык бирдигинин секторунун мүчөсүнө кирет. Кызматкерлер жана студенттер аталган чөйрө боюнча эң заманбап билим ала алышат. 10 жылдан ашуун убакыттан бери институт бардык телекоммуникация компанияларында иштей алышкан адистерди чыгарып келүүдө. Кыргыз Телеком, Мегаком, Билайн жана башкалар. Мунун ичинде аларды жетектеген Кыргыз-Россия биргелешкен билим берүү институту 2012 жылы октябрь айында Москва энергетикалык институтунун базасында ачылган. Институт Россия менен Кыргызстандын билим берүү жана илим министрликтеринин техникалык университеттерди түзүү тууралуу макулдугу менен түзүлгөн. Аталган документтерге Россиянын 12 жана Кыргызстандын 4 техникалык университеттери менен макулдашуу колу коюлган. Баштапкы 2 курсту студенттер КМТУдан, андан аркы курстарды Россиянын аталган техникалык жогорку окуу жайларында уланта алышат. Кыргыз-Герман техникалык институтунда Герман жогорку окуу жайларынын профессорлору тарабынан окутуу немис тилинде жүргүзүлөт. Жыл сайын 30дан ашык студент Германиянын жогорку окуу жайларында, өндүрүштүк ишканаларда жайкы мектептерин өткөрүшөт. КМТУда 4 регионалдык филиал бар. Токмок филиалы, Карабалта филиалы, Каракөл филиалы, Кызыл Кыя филиалы.
Филиалдардын негизги ишмердүүлүгү аталган региондордун жашоочуларынын билим алуусуна мүмкүндүк берүүгө багытталган. Политехникалык колледж 2000-жылы түзүлгөн КМТУнун түзүмдүк бөлүмчөсү болуп саналат. Радио электрондук техника, электр менен жабдоо, заманбап чач жасоо искусствосу, жеңил өнөр жай буюмдарын моделдөө жана конструкциялоо багыттары боюнча адистерди даярдап чыгарышат. Колледжде окууга 9-11 класстын базасында кабыл алышат. Биздин мамлекет жаш муундун техникалык билим алуусуна олуттуу басым коет. Ал эми мындай кадрларды даярдоодо негизги окуу жай КМТУ болуп саналат. Биздин университет жаш, энергияга жана күчкө толгон окуу жай. Биздин университетке кош келиңиздер.